Жалал Абад шаарындагы жер асты өтмөктөрүнү байкоочу камералар орнотулууда. Буга чейин аталган жайда бир катар тартипсиздиктер орун алып, жергиликтүү бийлик материалдык чыгымга учураган. Бул көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында 8 даана видео камера коюлууда. Эми видео байкооштор онлайн режимде иштеп, күнү-түнү көзөмөл болот. Эгерде жарандар тарабынан жагымсыз жагдайлар орун алса, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Көбүнчө жаштар мындай чип, ар кандай жаман сөздөрдү жазып, мындай айнектерди талкалап сындырышып жатышат. Мен ошолорго айтат элем, эми ушул мамлекет ушунчалык куруп берип атат, ошонун калтырына биз жетишибиз керек да. Ошондуктан колдон келишинче өзүбүздү канчалык жакшы карагандай эле ушу мамлекет салып берип аткан, куруп берип аткан нерселерди деле ушундай жакшы карашты мен ошолордон сурагым келет элем да, ушул жазгандаргачы. Муну өтмөктүн болгону эсе жакшы болду. Жаш баласы барлар, карыялар машинеден коркпой өтүп атат. Жаштардан дагы, чоңдордон дагы шаарыбыздын кооз болушуну, салым кошушуну суранамын. 3, 2, 1. Кече 16 декабрь күнү Жалал Абад шаарынын Борбордук эркиндик аянтында 28 метрди түзгөн балатынын оту жанды. Жаңы жылдык аянтчанын салтанаттуу ачылышына кала башчысы Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов, аксакалдар, шаар тургундары жана жаштар катышты. Анда шаар башчысы жылдан жылга кала тургундарына жана келген конокторго жаңы жылдык маанай тартуулоо максатында жергиликтүү бийлик тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди. 2019 жылга салыштырмалуу кооз жагына, анан ушул жерге шаарыбызга келген тургундардын, шаардын келген конокторго бир жагымдуу маанай, анан ушул жерге бир өзгөчө майрамдык маанай тартуулоо максатында бир топ иш-чараларды иштеп чыкканбыз. Анын бири бүгүн мына биз Борбордук ушу баягы балатыбызды жагып отурабыз. Бул жылы балаты улуттук коймо чиймелер менен кооздолгон. Майрамдык саамалык концерттик программа жана жаштардын катышуусундагы ыр бийлер менен коштолду. Быйылкы жылы жасалгасы абдан сонун. Неберелер менен бүгүн ачылышына келдик бул жерге. Жаңы жыл жакшы жыл болсун, тойлордун жылы болсун, жакшылык заманыбыз тынч болсун. Дайыма ушундай жаштар ойноп күлүп жүрө берсин. Жалал Абад шаарынын тарыхында бул жылы экинчи ирет эң кооз жана бийик балаты орнотулуп, Борбордук аянт жаңы жылга карата жасалгаланды. Шаар аймагында балаты майрамдарын жерлерде жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча кала башчысынын буйругу кабыл алынган. Ёлканын жасалгасы абдан жакшы. Жалал Абадта былтыр, быйыл ушундай жасалга болбоса керек. Буга чейин мындай жасалга болгон эмес. Мен билгенден мына азыр ушу жасалгалар абдан жакшы. Биздин Жалал Абад шаар мэриясына чоң рахмат. Себеп дегенде Кыргызстанда экинчи орунда турган биздин балатыны тургузду. Буюрса 2020 жыл жалпыңыздарга жылмай тартыласын. Буюрса жаңы жылга маанай сонун. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги 2020 жылга карата белгиленүүчү жаңы жылдык иш-чараларга 1 миллион 50 миң сом акча каражатын бөлгөн. Бул суммага балаты жана Борбордук аянтты жасалгылоодон тышкары аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жана алдыңкы окуучуларга майрамдык саамалыктарды уюштуруу каралган. Нурайым Турдумаматова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарындагы мектептин окуучулары жолдо жүрүүдө сак бол аттуу жөө жүрүшкө чыгышты. Каланын Борбордук көчөлөрүндө жөө жүргөн окуучулардын катарын мугалимдер, шаардык бийликтен, билим берүүнүн өкүлдөрү толукташты. Буга чейин окуучуларга жолдо жүрүү эрежеси жана жол белгилери тууралуу тынымсыз сабактар өткөрүлүп турган. Бүгүнкү иш-чарада да мектеп окуучулары жолдогу коопсуздук тууралуу маалыматка ээ болушту. Светофорду карап жолдо өтүш керек. Анткени машиналар да сызып кетиши да мүмкүн. Азыркы учурларда мектепте дагы эжекелер көп үйрөтөт. Тарбиялык саттан көп эрежелерди үйрөтөт. Ошону биз сактайбыз. Ошон үчүн биз
Биз болсо эрежени карап жакшы окушубуз керек да. Жолдорду кеңейтүү менен жана жолдогу сызыктарды сызуу, ошондой эле жаңы заманбап светофорлорду коюп, бүгүнкү күндө иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошонун алкагында биз ички иштер бөлүмү менен биргеликте окуучуларыбыз дагы жолдо жүрүп, кандай жүрүү жана жолдо башкаларга дагы үлгү болуп кетүүсүнө дагы бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Быйыл шаарда жол кырсыгынан 2 мектеп окуучусу көз жумган. Азыркы мезгилде унаа кыймылынын көптүгүнөн улам балдардын коопсуздугуна көңүл бурууну күчөтүү зарыл. Кырсыктардын алдын алуу багытында окуучуларга жол эрежелери боюнча түшүнүк берилип, атайын сынактар өткөрүлүп турат. Шаардык жол кайгылуу кызматкерлери эртең мененки сааттарда ар бир мектептин алдында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн нөөмөттөшүп иш алып барышат. Антпесе айдоочулар тарабынан жабыр тарткан окуучулардын саны өсүүдө, дейт бөлүмдүн жетекчиси. Учурдан байланып айта кетсем, Жалал Абад шаарынын аймагында өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны тең катталган. Бирок анын ичинен жаракат алгандардын саны аз, бирок жол кырсыгынан каза болгондор саны 2 эсеге өсүп кеткен. Анын ичинде тактап айта кетсек, биздин шаардын аймагында жаш балдар катышкан жол кырсыгы 2 эсе өсүп кеткен да. Ушул бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чарабыздын негизги маңызы ошондо. Биздин жаш балдарыбыз, окуучуларыбыз жол кырсыгынан кагылбасын. Ошондой эле айдоочуларыбызга азыркындай мына лозунгтарды жазып, речевкаларды айтып, үгүт насаат иштерин жеткирүү болгон. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шаардын бир канча көчөлөрүндө кыдырып, айдоочуларга, ошондон катары эле шаарыбыздын тургундарына жеткирдик. Жөө жүрүш аркылуу окуучуларга жана айдоочуларга жолдо жүрүүдө сак болууга чакырык ташталды. Мындай иш-чаралар дагы да улантылат. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарындагы номер 14 мектеп лицейин 10 класстын окуучусу Диана быйыл 2 жолу химия сабагынан шаардык олимпиадага катышып жатат. Келечекте дарыгер болууну самаган окуучу кыз химия предметинен алдын ала даярдык көрүп жатыптыр. Мындай даярдык менен бюджеттик орунга илешүү анын негизги максаты. Мен бул жерге химия сабагынан келдим. Химия сабагын тандаганым себеби бул мен келечекте медакадемияга өтүүгө аракет кылам. Ошол себептен мен химияны тандадым. Мен химия боюнча сентябрдан бери даярданып келем жана бул жака келишимдин экинчи жолу келип жатам. Ошондой эле мен өзүм жакшы ийгиликтүү приздүү месталарга жетүүгө аракет кылам. Жалал Абадда 19 декабрдан тарта 2 күндүк шаардык олимпиада старт алды. Шаар боюнча 20 мамлекеттик, 4 жеке менчик мектептен 485 окуучу олимпиадага катышууда. 10 предметтик сабактан өздөрү тандап, даярдаган сабагына жараша класстарга бөлүнүштү. Олимпиаданын суроолору таңкы саат 7-де Билим берүү министрлигинен жөнөтүлүп, окуучуларга таратылып берилди. Ким жеңүүчүсү болгону боюнча атайын билим берүү жана илим министрлиги атайын буларга дагы жоопторду жана ошондой эле тесттерди аныктоо үчүн туура тапшырмаларды атайын ачкычтарды бүгүн саат 2-де атайын биздин дагы почтага салат. Ошонун негизинде бүгүнкү этапты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү практикалык иште окуучулар 2-ге бөлүнүшөт. Спец башкача айтканда тереңдетилген предметтер боюнча, ошондой эле базалык мектептер боюнча. Бирок 2 багыттагы тең окуучуларга бирдей деңгээлдеги тапшырма берилет. Ар бир окуучу ошо химия лабораториясына кирип, приборлорду, реактивдерди колдонуп, берилген тапшырманы ар бири өзүнүн колдору менен аткарып чыгышат. Андан сырткары аларга теориялык суроолор берилет, таблицалар берилет, эсептер берилет. Ошолордун баардыгын чыгарып, өздөрүнө берилген беттерге баардык маалыматтарды жазгандан кийин топтоп алып, калыстар тарабынан текшерилет.
Шаардык Олимпиаданын жыйынтыгы 20 декабрь күнү экинчи турдун жыйынтыгы менен чыгарылат. Андан соң шаардан утуп чыккан окуучулар областтык Олимпиадага бет алышат. Ал эми республикага чейин даярдаган мугалимдерге шаардык бийлик тийиштүү көмөк берип келет. 2008 жылы ОРТнын жыйынтыгы менен биздин Жалал Абад шаарыбыздын деле окуучулар эң мыкты балдарга жетишти деп ойлойбуз. Анын эң негизгиси бул дагы быйылкы жылда Олимпиаданын жыйынтыгы менен жакшы жыйынтыктарга жетишсе, биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы мугалимдерибизди жана окуучуларды бир көтөрмөлөөгө дагы бир жардам беребиз деген ойдобуз. Эскерте кетсек, узап бара жаткан окуу жылы Жалал Абад шаарынын окуучулары үчүн ийгиликтүү болду. Олимпиадаларда мыкты көрсөткүчтөргө жетишип, жалпы республикалык тестирлөөдө да алдыңкы орундарды камсыздай алышты. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиевдин Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында шаардагы кубаттуулугу 3 эсеге жогорулатылган Ташбулак көмөк жордонунун иши менен таанышты. Деген мынау терминалдар, микропроцессор терминалдар, трансформаторды жана выключательдерди защита кылган механотроника. Ага жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, Улуттук энерго холдинг башкармалыгынын өкүлдөрү, областтык жана жергиликтүү бийлик жетекчилери катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө өлкөнүн энергетика тармагы калктын социалдык муктаждыктарын камсыздоо менен бирге экономиканын өнүгүүсүнө кошкон салымы да чоң экенин белгиледи. Аталган көмөкчү жордонуна кошумча трансформаторлорду орнотуу менен абоненттердин жеткиликтүү электр энергиясы менен камсыздоого шарт түзүлдү. Кыргызстан энергетика боюнча держава болот деп бардыгыбыз ишенебиз. Себеби дегенде бизде 3000ге жакын дарыя бар да. 3000ге жакын дарыя бар. Андан тышкары мынакей Нарын дарыябыз бар. Бул Орто Азиянын өзүнүн кан тамыры. Келечекте ушул энергетика тармагынын көйгөйүн чечсек, конечно, бул жерде жанагы баа боюнча маселе бар. Буларды чечсек, анан чоң-чоң инвесторлорду алып келсек, сөзсүз түрдө энергетика боюнча биз Орто Азия жана Орто Азиянын төмөнкү мамлекеттери Пакистан, Афганистанга чейин өзүбүздүн энергиябызды жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коому тарабынан 2018-2020 жылдарга карата энергияны үнөмдөө жана энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатуу боюнча атайын программа кабыл алынган. Анда Жалал Абад шаарындагы Ташбулак көмөк жордонунун кубаттуулугун жогорулатуу каралган. Өчүп калса, анан бул баарды управлениясы, башкаруусу, защитасы дайым иштеп турушу. Бул немецкий. Белгилей кетсек, көмөкчү жордон 1988 жылы ишке киргизилген. Учурда шаардын 3 аймактык башкармалыгын, бир катар социалдык объектилерди жана Сузак районунун шаарга жакынкы айылдарын электр энергиясы менен камсыздап келет. 1988 жылы курулган бир трансформаторду 16000 кВт трансформатор. Бул ушул жерде Сузак районунун жана Жалал Абад шаарынын Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Азыр биз керектүү өчүлөргө Новореки Хасансанда мамлекетке кылып аткан жарандар Жалал Абад шаарында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 70 кызматкерине жаңы батирлердин ачкычтары тапшырылды. Ага өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев катышып, тармактагы кызматкерлердин коомдун өзгөчөлөнгөн катмары менен иш алып баруудагы түйшүктүү эмгектери бааланып, алардын жашоо шартын жакшыртууга мамлекет тарабынан бир катар иш аракеттер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Мындан тышкары салтанатта премьер-министр турак үйдүн короосунда балдар ойноочу аянтка шарт түзүү максатында 100 000 сомдук сертификат ыйгарды. Бүгүн абдан кубана турган күн, себеби дегенде ар бир жаран, ар бир адам өзү үстүнө үйлүү болуп, үйлүү жайлуу болгон бул өзү турмуштагы эң маанилүү окуялардын бири деп эсептейбиз. Азыр эми мамлекетибизде билесиздер абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Анын ичинде жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын системасында абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Соттук реформанын алкагында именно ушул кызматтын ичинде мына жаңы гумандуулукту күчөтүү боюнча чаралар колдонулуп, мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирилип, ал жерде пробация институту, медиация институту жана жарандарыбызды сөзсүз эле эркинен ажыратып соттобой, аларды жанагыдай айып пулга жыгуу жана башка жеңилдетилген
жазалардагы боюнча механизмдер кирип, ошонун алкагында эң активдүү иштеп аткан органдардын бири ушул мамлекеттик кызмат. Үйлүү болгондордун катарында жаза аткаруу кызматынын номер 53 мекемесинин кызматкери Альберт Абарбек уулу да бар. Буга чейин турак үйү жок болгондуктан үй бүлөсү менен батирде жашап келген. Эми керектүү шарттар менен камсыздалган бир бөлмөлүү кызматтык батирде жашоо менен бир катар жеңилдиктер жараларын айтат. Эми азыр жеңил болот, квартплата төлөбөйбүз. Ошо өзүбүздүн үй болот, ушундан барып келип, жумушта жакын, алыста жашаган региондордон, башка региондордон келген кызматкерлерге ушундай биздин мамлекетибиз тарабынан кызматтык батирлер берилди. Ошондой эле премьер-министр өлкөдөгү калк жыш жайгашкан жерлердеги колонияларды жана тергөө абактарын шаардын четине которуу боюнча долбоор даярдалып жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, курулушу 2 жыл мурда аяктап 5 кабаттан турган турак үй Жарандык авиация агенттигинин аба кодексинин талаптарына ылайык келбейт деген жүйөнүн негизинде пайдаланууга берилбей келген. Ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 108 миллион 884 миң сомду түзөт. Нурайым Турдумаматова, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары.